Саламатсыздарбы достор, дарыгердин күндүк турмушу менен сиздерди тааныштырууну улантуудамын жана бүгүнкү видеодо улуттук госпиталдын кан тамыр хирургия бөлүмү менен сиздерди медицина илимдеринин кандидаты Талайбек Абдыбекович тааныштырып кетет. Бул бөлүм ушу улуттук госпиталдын кан тамыр хирургия бөлүмү. 40 орун местасы бар. Эми бул бөлүм республикадагы кан тамыр хирургия боюнча жалгыз бөлүм. Бүт ушу Кыргыз Республикасы боюнча круглосуточно плановый дагы круглосуточный дагы экстренный плановый бүт кан тамыр оорулары боюнча ушул жака келип түшөт. Анан биз ушул жерден жардам беребиз. Экстренный түшкөндөрдүн, тез жардам менен түшкөндөрдүн алганда көп оорулар бар да, кан тамыры жарылып кеткендер болот, кан тамырына тромб пайда болгондор болот. Кан тамырлар жана артерия, вена болуп берилет эмеспи? Артериясынын ичинде да тромб болуп калат, венасынын ичинде да тромб болот. Ошолорго тез жардам түрүндө тез операция кылышыбыз керек болуп калган учурда биз тез операция кылабыз. Ал эми жанагындай травмадан кийин, жанагындай ар кандай ножевой ранениялардан кийин жана кан тамырына, чоң кан тамыр, күрөө кан тамырларына таасир тийип, ал жерден кан агып аткан болчусу, бул жерден операция кылабыз. Же болбосо биздин ушу Кыргызстан боюнча башка хирургия бөлүмдөрдөгү операция болуп аткан учурда кан тамырларына доо кетип, кан тамырлары жарылып кеткен болот. Же болбосо операциянын кан тамырынын жана жаракаты кан тамырына жабышып калган учурларда башка бөлүмдүн хирургдары дагы, башка Нарын болобу, Ош болобу, баары бизди чакырышат. Санавиация деп коет. Анан ошо санавиация менен тез жардам аркылуу биз барып, ошол жерге хирургдарга жардам берип, ошо жана кан тамырдан жарылып кеткен кан тамырдан канды токтотуп, ал жердеги жана тегерегиндеги жаракаттарды алууга биз ошо күндөп түндөп жардам беребиз. Мына ушул биздин бөлүм 40 оорулуу жатат. 40 оорулууга бүт ушул жерден тамагын ичет. Ушул жерде палаталарда жатышат, операционный коридордун аяк четинде. Мындайча айтканда, оорулуу келип түшкөндөн аягына чейин ушул жерде бөлүмдөн жакшынакай сакайып чыгып кетет. Бул жер болсо биздин операциондук бөлүм. Бул жердин ичинде азыр киргизгенге болбойт. Бул жердин ичинде оң жагында зал, чоң зал бар. Сол жагында, оң жагындагы залыбыз плановый операцияларды кылабыз. Даярдалган. Сол жагында болсо экстренный тез жардам. Мисалы көчөдөн жанагындай чоң раненияларды алып келген, же болбосо тромб пайда болгондорду ошо сол жагында залдар кылабыз. Эми бул жерге киргизгенге болбойт, себептери мунун баары стерильный. Ал үчүн атайын биз предоперационныйдан даярданып, кийинип, тазаланып анан киребиз да бул жака. Мен 2010-жылы больницага кайрылганда артерияга суук тийген да. Анан больницага кайрылсам ушу Бишкекке жиберди. Сосудистый хирургиягачы. Бул жерден жакшы жардам берди. Изилдешип, өттөрүп, УЗИге түшүрүп. Анан операция жасап берди, жакшы болду. Канча операция болду? 2013 жылы болгон, эми бул жылы болуп атат да. Повтор. 7 жыл жакшы болду. Бул байке 2013 жылы, 2013 өзү Ташкөмүрдөн келди. 2013 жылы сол бутуна суук тийип, анан кийин өзүнүн дарыгерлер тобуна кайрылган экен. Кайрылганда анан ошо Бишкекке кан тамыр хирургия национальный госпиталь кан тамыр хирургия бөлүмүнө бар деген экен. Анан ошо 10 жылы келгенде биз бул кишини аппаратка салып текшердик. Ультразвук жасадык, ангиография жасадык. Ангиография жасасак, ошо сол бутуна кеткен кан тамыры артериясынын ичинде облитерирующий атеросклероз болуп, анын үстүнө тромб болуп калыптыр. Анан кийин бул кишини ошол убакта уже мындайча айтканда бутуңуз кезилет деп келген байке, уктабай. Анан ошо Кудайдан болуп аппаратка салып текшерип, анан кийин операция жасадык. Ошол жылы операция жасап, могу белинен операция жасап, ушу чоң күрөө кан тамырына кандын кетишин оңдодук да. Анан Кудай буйрса жакшы, андан бери 7 жыл болду байке. 7 жыл болду, жакшы жүрүптүр. Анан ошо акыркы 3 айдан бери дагы ушу сол бутум басканым начарлап, бир 50-40 метр баскандан кийин эле сол бутум уюп токтоп калып атам. Уйкум да начар болуп атат деп келиптир. Анан азыр бул жолу келгенде кайра ультразвук жасап, кайра аппаратка салып текшердик. Эми Кудай буйрса, эмки жумада бир операция пландап атабыз. Кан тамырларынын
деңгейи боюнча. Кудай буйрса байке кандай даярдыгыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшыбы? Кудай буйрса ошо эмки жумада жакшылап жасап туруп, анан Кудай буйрса жылыш жакшы болот деп ойлойбуз. Адам баласына кан тамыр системасы экиге бөлүнөт да. Таза кан тамырды, таза канды жүрөктөн чыгарып органдарга, ткандарга жеткизүүчү бул артерия кан тамыры болуп саналат. Ал эми отработанный канды, иштелген канды чогултуп жүрөк апара турган кан тамыр, бул жүрөк менен өкпөгө апарып газ обмен кыла турган кан тамыр, бул вена кан тамырлары деп эсептелет. Мына бул жерде көрүп турасыздар, мына башка кеткен кан тамырдын ичинде, мынакей бүртүкчө болуп, кан тамырдын ичиндеги канды тиги мээге бараткан жерде кандын эмесин басымын азайтып, ушул жерден бүтөп коет дагы, анан кийин акыры мээге кан жетпей инсультка чалдыгышы мүмкүн. Бул болсо бутка келген кан тамыры, артерия кан тамыры. Бул жерде мынакей таза кан тамырды көрүп турасыздар. Таза кан тамырдын ичи гладкий, таза. Ал эми оорукчал кан тамырдын ичи болсо мынакей көрдүңүздөр, пораженный ичинде мындайча айтканда эт өсүп кеткен да. Анан ушул эт өсүп кетүүнүн негизинде кан ылдый жакка жетпей, мына жерден токтолуп, анан бул бутту гангренага алып келет да. Мынакей ошол эле тромб, жана айтып атпайсызбы, тромб. Бул уюлган кан мына башка кетип турган кан тамырдын моюндун бөлүкчөсүнөн бүтөп калып, мына мээге кан келбей калган себебинен мээсинде инсультка чалдырат. Бул жерде да жанакей артериясы, мына жүрөктөн чыккан артерия бар, мына кызыл менен таза кан апаруучу. Мисалы, ушунун ичинде тромб пайда болуп, тромб учуп кеткен болсо, ал жүрөк бөйрөктүн кан тамырына токтоп калса, а значит бөйрөк ишемия болуп некрозго чейин барат. Же болбосо бутка кетип бараткан кан тамыр бүтөп калса, бутка барбай, кан тамыры барбай калып, кан барбай калып, бул гангренага чалдыгып кетиши мүмкүн. Бул жерде баягы схематический кан тамырдын, артерия кан тамырынын түзүлүшү да. Мисалы бул жерде жүрөктү элестетсек, бул ошо кан тамыры менен кандын жүрүп барып, бул жерде мисалы орган, бут, же болбосо бөйрөк кан тамыры. Мынакей нормада кан тамырдын ичи түз, жылмакай. Эч кандай бүртүкчө жок. Мына кандар. Кандын микроэлементтери түз гана, мындайча айтканда магистральный болуп, түп-түз эч кандай препятствие жок кетип баратат. Ал эми бул жерде болсо, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кан тамырдын жарымынан көбү жабылып калган. Бул болсо, мындайча айтканда, ошо кан тамырдын стенкасында пайда болгон май. Жана холестериндин бляшка деп коет, атеросклерозский бляшка. Мунун баары ошо жанагы бодомалдын этинин майынын көп жегенден болот да. Ошо майын көп жегенде жанагындай кан тамырдын ички стенкасынын ортосуна мындай май пайда болуп, кан тамырдын ичинди просветин азайтып, кандын мынакей бияка өтүшүн начарлатат да. Көрдүңүздөрбү, мынакей кандай скорость менен, бир скорость менен кетип баратса, бул жерде мына препятствие болгон үчүн морики микроэлементтерди кандын составына булар акырындан уже скоростун азайтып, бул жерде препятствие пайда болуп, бияка кандын өтүшү начар болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде канча кан өтүп барат, бул жерде мынакей бул жердеги бут болобу, же болбосо бөйрөк кан тамыры болобу начарлап, иштеши начарлайт. Ал эми бул сүрөттө көрүп атасыздар, ошол эле мынакей жанагы май же болбосо жагымсыз бляшка, холестерин бляшка дегендер, ошо кан тамырдын ички просвети мына полностью мынакей жаап койду. Операция кылып койду дагы, жана кан өтө албай бул жерге токтоп чогулуп калды. Анан эми бияктагы орган болсо, кандын бияктан келбегенден бул болсо жабыркап, кургап, мындайча айтканда иштен чыга баштайт. Өзүнүн функциясын аткара албай баштайт.